Ассалому алейкум, урматтуу билимге кызыккан бардык жарандар, заманбап мугалимдер, устаттар, окуучулар жана студенттер. Барыңыздарды бүгүнкү кызыктуу логикалык видео сабагыбызда көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн биз бардык жарандарыбыз үчүн, бардык инсандар үчүн сонун бир логикалык видео сабакты даярдап жатабыз. Албетте барыңыздарга ишиңиздерде ийгиликтерди каалайбыз. Видео сабагыбызды толук көрүп, үйрөнүп, өзүңүздүн жашоодо сабактарда колдоносуз деген үмүтүбүз чоң. Анда эмесе биз баштадык. Эмне кылабыз? Даярдап койгонбуз биз суроолорду. Мына суроолор даяр турат. Көрүшүңүз мүмкүн. Эң кызыктуу 5 логикалык тесттер топтому. Номер 2. Ойлонуп жооп бериңиз. Ийгилик каалайбыз. Даяр болсоңуз, анда биз баштадык. Урматтуу билерман досторубуз, ушул сүрөттөн бир башка светтеги же болбосо башка түрдөгү бак даракты табыңыз. Сиздин табууңуз үчүн 10 секундта убакыт берилет. Убакыт кетти. Жакшылап караңыз, ушул дарактардын ичинен бир бак дарак башкача болуп турат. Албетте сиз жакшы көңүл бурушуңуз керек. Убагыбыз дагы аягына жетип калды. Биз ойлойбуз, сиздер туура жооп тандадыңыздар. Бул албетте экинчи катардагы мына ушул бак дарак эле. Карасаңыз, башкача түрдөгү бак дарак. Эгерде даяр болсоңуздар, биз кийинки логикалык сурообузга өтөбүз. Суур ийнинен чыкканда биринчи кайсыл жакты карайт? А вариант өзү каалаган жагын карайт. Б сол жакты карайт. В оң жакты карайт. Бул суроого жооп табуу үчүн сиздерде 10 секундта убактыңыз бар. Убакыт кетти. Албетте, бул суроого дагы жакшы ойлонуп, логикалык жактан карасаңыз, албетте жоопту таба аласыз. Биздин убагыбыз бүттү. Бул албетте суур ийнинен чыкканда биринчи албетте өзү каалаган жагын карайт. Бул логикалык суроо эле. Эгерде сиз бул суроого жооп берген болсоңуз, комментарийге жазып коюңуз. Экинчи суроого жооп бердим деп. Же болбосо биринчи, экинчи суроолорго жооп бердим деп жазып койсоңуз болот. Биз кийинки суроого өтөбүз. Кайсыл жолдон басууга болбойт? Кайсыл жолдон басууга болбойт? А. Баткак жолдон басууга болбойт. Б. Саманчынын жолунан басууга болбойт. В. Поезд жолунан басууга болбойт. Бул суроого дагы логикалык жактан көз карашты белгилеңиз жана туура жоопту табыңыз. Убакыт кетти. Биз ойлойбуз, бул суроого дагы сиздер туура жооп табасыздар. Өзүңүздүн жоопуңузду албетте комментарийге жазып калтырыңыз. Кайсыл жолдон басууга болбойт? Видеону паузага коюп, албетте комментарийге жазып калтырсаңыз болот. Биз эми жоопко өтөбүз. Бул логикалык жактан карасак, саманчынын жолунан басууга болбойт. Себеби бул чыгарма болуп эсептелет. Даяр болсоңуздар, биз кийинки суроого өтөбүз. Ушул сүрөткө дагы жакшы көңүл буруңуздар. Ушул сүрөттө бир гана короздун башкача түрдө экендигин табышыңыз керек. Башка түрдөгү корозду табыңыз. Убакыт кетти. Сиздерде 10 секундта убакыт бар.
Бул суроодо негизи сиздин көзүңүздүн жана мээңиздин иштөөсүн текшерип жатабыз. Көздү кандай иштөөсүн азыр текшерип алабыз. Бул суроого дагы комментарий жазып койсоңуз болот. Мисал тапкан болсоңуз, кайсыл катардагы канчанчы короз айырмаланып турат. Биз туура жоопко өтөбүз эми. Бул биздин туура жоопубуз. Даяр болсоңуздар. 4-нчи катардагы экинчи ушул короз башка короздордон айырмаланып турат. Биз ойлойбуз, бул суроого дагы сиздер туура жооп бердиңиздер. Даяр болсоңуз, биз кийинки логикалык суроого өтөбүз. Өзүн өзү жейт. Бул эмне? А. Адам. Б. Шам. В. Крокодил. Бул суроого дагы логикалык жактан көз карашыңызды белгилеңиз жана туура жоопту табууга аракет жасаңыз. Өзүн өзү жейт. Адам, шам, крокодил. Убакыт кетти. Жакшы көңүл буруңуз. Бул суроого дагы жоопту албетте комментарийге жазып калтырыңыз. Кайсыл жооп туура экен? Абдан оңой суроо. Убакыт бүттү. Бул албетте шам. Өзүн өзү эмне жейт? Бул шам. Урматтуу достор, билимге кызыккан бардык жарандар, биз ойлойбуз, бүгүнкү видео сабагыбыз дагы сиздерге логикалык жактан билимдерди берди. Канча суроого жооп таптыңыз? Албетте комментарийге жазып калтырыңыз жана кандай логикалык суроолорду кошушубуз керек, бул жөнүндө дагы маалымат жазып койсоңуз болот. Биз эми сиздерге өзүбүз жөнүндө аз гана маалымат берейик. Биз Заманбап мугалим академиясы мугалимдер, студенттер үчүн онлайн курстарды уюштурабыз. Негизи бизди Facebook'tan Элдор Далиев, Instagram'dan Элдор Далиев жана YouTube'дан Элдор Далиев деп издесеңиз болот. Андан кийин биздин онлайн курстарга катышып, эң кызыктуу, пайдалуу маалыматтарга ээ болсоңуз болот. Сиз үчүн азыр кандай программаларды үйрөтөбүз? Бардыгын айтып өтөбүз. Онлайн курска катталуу үчүн WhatsApp жана Telegram номерлерибиз иштеп жатат. Мына ушул номерлер. Онлайн курста үйрөнүүчү программаларыбыз. Бул биринчи Kahoot программасы, онлайн тесттирлөө программасы. Эң кызыктуу платформалардын бири. Онлайн тестти оңой алууну жана окуучуларды билимге кызыгуусун ашырууну үйрөнөбүз. Экинчи программа бул азыркы учурда эң керектүү болгон тармактардын бири бул YouTube. YouTube'да канал ачуу, видеолорду жайгаштыруу, эң аягында монетизацияга чейин үйрөтүүгө даярбыз. Кийинки программа бул мультиурок программасы. Эң кызыктуу программалардын бири мугалимдер үчүн даярдалган мультиурок сайты. Бул жерде өзүңүзгө сайт ачасыз, онлайн тест түзүүнү үйрөнөсүз, өзүңүздүн файлдарды жайгаштырууну үйрөнөсүз жана граммата, ыраазычылык каттарды аласыз. Кийинки программа бул Gmail. Почта ачуу жана жол жоболорун үйрөтүү. Кийинки программа Google формалары менен иштөө, онлайн тест, онлайн сурамжылоо жасоо. Кийинки программа бул KineMaster программасы, видеомонтаж программасы. Андан кийин Telegram'ды дагы толук үйрөнүп аласыз. Кантип канал ачуу, кантип группа ачуу жана колдонуу. Кийинки программа InfoUrok программасы. Бул дагы мугалимдер үчүн, педагогдор үчүн эң кызыктуу сайттардын бири. Андан кийин Google сервис менен дагы үйрөнөсүз, Google котормочу. Андан кийинки программа ZipCrate жана Plickers программалары дагы үйрөтүлөт. Сабактар 1 ай уланат. 1 айдын баасы 800 сом. Курстарыбыз негизи 18 февралдан башталат. Бир жумага 3 жолу сабак болот. Ар бир мугалимге жеке сабактар өтүлөт. Катталуу үчүн албетте WhatsApp жана Telegram номерлерге
маалымат жазышыңыз керек болот. Катталуу үчүн мына WhatsApp жана Telegramга өзүңүздүн аты жөнүңүз, иштеген жериңиз, жашаган жериңиз, предметиңиз жана телефон номериңизди жазып калтырасыз. Курстун баасын сиз кантип төлөө керек? Бул баланс кийжи жана эл сом аркылуу ушул номерлерге единица катары которуп койсоңуз болот. Урматтуу заманбап мугалимдер, билимге кызыккан бардык жарандар, биз сиздерди бүгүнкү сабагыбызды аягына чейин көргөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз сиздерге жана ишиңиздерде ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки сабактарда кандай темаларды күтүп жатасыз? Албетте комментарийге өз пикириңизди жазып калтырыңыз. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Максатыңызга карай аракет кылыңыз. Албетте максатка жетесиз. Ийгилик. Терең урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап мугалим академиясы командасы. Ийгилик каалайбыз.